Assalamu alaikum урматтуу Чабарман каналынын көрүүчүлөрү, урматтуу мекендештер, кымбаттуу автоунаа сүйүүчүлөр. Сиздерге биз бул чыгарылышта Баткен областы Кадамжай району Торговый айылындагы унаа базардан сиздерге маалымат беребиз. Торговый айылында автоунаа базары кандай болот экен, баалар кандай экен десеңиздер, чыгарылышты толук күзөтүп барыңыздар. Бүгүнкү күнгө чаршемби 14 апрель 2021 жыл biz başladık. Efirde Maksut Makkamoğlu. Birinchiler sizlarga ko'rsatib turgan mol qora tusdagi Suzuki Alto avtounaasini ko'rsatim. Hatchback o'ta ekonomичный avtounaa. Maka qarangizlar. Qora tusda. Sirtqi ahvoli negizidan yaxshi unaa ekan. Артқы көрініші сыртқы абалы жақшы ұна екен. Сіздерге азыр ички салонында көрсетіп кетейін. Объем қанша? Мынакей ички салоны. Ички салоны таза ұна екен. Мынакей. Машина жылы қанша ка? 2004 жылы. Жылы 2004 дейді. Объем қанша? Объем 1. Объем 1. Басы қанша деп отасыз? 150 мың деп отам. 150 мың. Обмен вариант бар екен, а? Бұл жерде маалымат кагазчасы бар. Урматтуу көрүүчүлөр, Suzuki Alto автоунаасына кызыксаңыздар, ушул экрандагы телефон аркылуу байланышасыздар. 150 мың сом дейт. Бирок кем болобу ка? Кеми бар. Кеми болот, а? Жакшы. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, Suzuki Alto автоунаасы. Кийинки автоунаа BMW автоунаасы. Мынакей караңыздар. Жакшы балдагы BMW 525 деп айтса керек эле. BMW автоунаасы. Сырткы абалы жакшы эле автоунаа экен. Титановый дисктерде караңыздар. Ички салон сиздерге көрсөтүп кетейин. Коробка механика. Аябай жакшы унаа экен, чехолдору бар. Мынакей. Машина жылы қанша ка? Жылы 1990 дейді. Объем қанша? Объем 2.5 ванус. 2.5 ванус, а? Ванус дейді. Мынакей. Ақшасы қанша деп отырсыз? 200 мың, а? Телефон айтып қойын? 0774 0774 42 22 22 22 40. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, BMW автоунаасын сүйүүчүлөр, ушул экранда биз айткан телефон аркылуу байланышасыздар. BMW автоунаасы 200 мың сом кеми бар деп айтты. Biz улантабыз. Аппак светтеги Тико автоунаасы 400. Люк бар екен туугандар. Мен мындай люк бар Тиконы ем көрүп атам. Мынакей. Сыртка балы жакшы эле унаа. Мынакей урматтуу көрүүчүлөр, сиздерге ички салонуна көрсөтүп кетем. Караңыздар. Коробка механика. Алдыңкы сиденьялар кожага, матчты көрөйм, а? Матчтын эмеси 349 мың километр пробеги бар экен. Бул люк өзүндө барбы же койгонсуңарбы? Өзүндө келген да. Өзүндө келген, а? Жылы канча машинанын? Жылы 96, объем 08. Басы канча? 75. Басы 75 мың сом дейт. Мынакей. Люк бар. Тико алсаңыздар шамалдап кетесиздер мынакей. 75 мың сом дейт. Кем болот да? Телефон айтып койсузбу? 706 0706 1909 190943. Тико кызыккандар ушул телефон аркылуу байланышасыздар. Мынакей. Дагы бир BMW Капля унаасын сиздерге көрсөтөм. Өзгөчө түстөгү аябай сонун BMW Капля автоунаасы. Бул жерде сатылып жатат экен, мынакей. Урматтуу көрүүчүлөр. Автоунаанын сырткы абалы негизи жакшы эле экен, мынакей. Урматтуу унаа сүйүүчүлөр, Торговыйдагы автоунаа базарына да келсеңиздер болот. Себеби дегенде күндө күнгө бул жерге көп машиналар келип атат. Негизи жуманын шаршемби күндөрү жакшы болот бул жерде базар. Мынакей Капила автоунаасы сырткы абалы өтө жакшы унаа экен. Сиздерге ички салонуна көрсөтүп кетейин.
Мынакей. Коробка автомат. Коричневый цветте кожа сиденьялары бар екен. Караңыздар. Потолоктары да аябай жакшы. Мынакей. Сіздерге маалымат кагачасын алып берейин. Жылы 1996 дейт, объем 2.5, экрандагы телефондар аркылуу байланышсаңыздар болот, варианты бар деп айтты. Ака, баасы канча ака? Баасын билейли. Баасы 200 000 сом деп айтты. 200 000 деп айттыбы? Жакшы. Мынакей, БМК пиля унасы баасы 200 000 экен. Эки унасы мынау таза дагы бир Тико авто унасы турат. Мынакей, караңыздар. Бордовый цветте аябай жакшы Тико унасы экен. Сырткы абалы өтө жакшы. Караңыздар, негизи авто унаны аябай жакшы карап тур. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр, ички салонуна көрсөтүп кетейин. О, жакшы го. Ака, мерз кылып чапсыз го, Сиденьялары аябай жакшы. Мынакей, лонжерон стойкалары таза экен. Лонжерон да таза болсо керек. Азыр сурап көрөбүз. Потолокко дагы өзгөчө кылып, мындай кылып сону жасап коюптур. Коробка механика 292 000 км пробеги бар экен. Ички салонда негизи жакшы. Машина жылы канча? Жылы 94, да? Объем 0.8. Баасы канча? 135. Баасы 135 000 сом деп жатат. Бираз түшүп бересизби, жакшы сүйлөсө? Телефон номерди айтыңчы. 778 81 81 87. Ошол телефон менен байланышсаңыздар болот. Тико унасы таза экен. Лонжерон тазабы? Стойка таза экен. Лонжерон да таза, а? Мынакей, лонжерон стойкасы аябай таза экен. Ошон жанында дагы бир ушундай эле цветте, бордовый цветте дагы бир Тико турат. Караңыздар. Бул базарга Тико негизи көп кириптир. Урматтуу көрүүчүлөр. Бул да таза экен мынакей. Мен ойлойм, биздин көрүүчүлөр Тикону жакшы көрсө, ушул эки Тикону алып кетет дейт го. Но бирөөсү асан үсөн деп айтты. Сырткы абалы аябай жакшы. Ички салонда силерге көрсөтүп кетейин. Чехолдору дагы бар материалы. Бул да потологун өзгөчө кылып жасап коюптур. Мынакей. Жакшы унаа экен негизи. Алдыңкы айнектери электростеклоподъемник да? Мынакей. Караңыздар. Жакшы. Маалымат кагазын алып берейин силерге. Жылы 94, коробка механика 0.8 объем дейт. Ушул экранда телефон аркылуу байланышсаңыздар болот. 5-6 расходу бар дейт. Баасы канча? 135 000 сом, а? Баасы 135 000 сом дейт. Мынакей. Кийинки унаа Daewoo Lanos авто унасы бул жерде бар экен. Мынакей. Сырткы абалы орто абалда. Daewoo Lanos авто унасы. Эси жок экен, бирок ушул жердегилер айтышты 75 000 сом деп айтты дейт баасыны. 65 000ге берет экен. Но телефондор аркылуу чалып байланышып, жылыны сурап алсаңыздар болот. 65 000 сом окончательно болсо берет экен. Негизи Lanos дагы аябай жакшы унаа. Сиздерге сатылып жаткан мынау 07 авто унаасында көрсөтүп кетейин. Россия номеринде экен. Бордовый цветте аябай жакшы түстөгү 07 унаасы. Мынакей, караңыздар. Сырткы абалы орто эле абалда экен. Мынакей, урматтуу көрүүчүлөр. Ички абалы дагы орто эле абалда жакшы эле унаа экен. Мынакей. Бул жылы канча ака? 2007 инжекторбу? 2007 инжектор мотор дейт. Объем 1.6. Баасы канча? 100 000 сом деп жатасыз, мынакей. 100 000 сом сурап жатыр ушул 07ге. Телефонду айтыңчы? Телефон 7 менен
0777 18 83 00. 18 83 00. Урматтуу көрүүчүлөр, ушул телефон аркылуу байланышасыздар. Мынакей. 07-ни сүйүүчүлөр үчүн сиздерге 07 автоунаасын сунуштайм. Мен ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Бул базарга негизинен аз эле машина кирген, бирок мен ойлойм жума сайын бул жерге автоунаалар көп келет. Мындан ары дагы жаз келди. Автоунаалар келип, машина базар дагы кызыйт. Кийинки чыгарылыштан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.